тамак жасамак тургай бычак кармачу эмесмин чынында. Поварлар азыр акча жакшы табат, азыр повар деген уже как бы престижный. Айда чоң адамдар келет деди. Гастролдун башында күйөөм каршы болду. Үйдө бала төрө эле, мен төрөдүм деп эле отурган аялдардан эмес экенмин да. Мындай экен да, атбашылыктар чөп жер жебейт. Баары мойнуң ала берип, жолдошуң кандайдыр бир деңгээлде сага таянып калат экен. Үйдөгү бата үйдө калат, кафедеги бата кафеде калып атат да. Салам достор, аты жөнүм Назира Бердиголова. Мынакей биздин программасынан сиздер менен көрүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Биздин каналга катталып, биздин каналга сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн билдирүүңүздөрдү калтырып өтүңүздөр. Анткени сиздердин билдирүүңүздөр биздин канал үчүн абдан маанилүү. Кайсы бир социалдык тармактарда деп айтайын деп эле Instagram баракчада кайсы бир актуалдуудан көрүп калдым. Айдайым абдан сонун даамдуу тамактарды жасайт экен. Биздин даам программасынын өзгөчөлүгү бир эле чиновниктер эмес, белгилүү инсандар эмес, жөн эле үйүндө укмуш сонун даамдуу тамак жасаган айымдар жөнүндө дагы биз программабызга кошо тарта кетебиз. Аны бизди көрүп жүргөн көптөн бери катталуучуларыбыз билет. Анда бүгүн биздин даам программабыздын кезектеги коногу Аида Бабишаева. Айдайым, кутман күн. Кутман күн. Кандайсыз? Жакшы. Маанай жакшыбы? Маанай сонун, саламатсыңарбы? Урматтуу көрөрмандар, урматтуу Назира. Ушул даам берүүсүнө келип калганыма абдан кубанычтамын. Мен ойлоп турмун, көрүп, мурда көрүп отурганымда көрчүмүн, көп ар бир передачаны көрчүмүн, бирок эмнегедир мен ушул передачага өзүм тартылып калам деп эч ойлоп турмун, бирок бул да болсо Кудайымдын буйругу. Сиздер менен таанышып жатканыма абдан кубанычтамын, сыймыктанып жатам. Канча деген белгилүү болобу, ырчы болобу, деги эле айымдардын баардыгын тең ушул передачаңа алып келип, даам гана сызбастан ушул адамдын жүрөгүнө кирип, үй бүлөсүн, баянын, өмүр баянын билип, сурап элге жеткирип жатканыңа чоң рахмат. Ошол мынакей Кудайым буйрса алдыда Норус майрамы келип калды. Буйрса ошо Норус майрамын жадырап жайнап, жаз менен чогуу тосуп алып, биздин ушундай бир майрамга, дастарконго, айымдарга, баары айымдар жакшы көрөт да бул нерсеничи. Рецепт керек, дастарконго эмне жасасам экен деп ойлонуп жаткан айымдарга эксклюзивдүү казак элинин улуттук тамагын жасайын деп чечтим. Анткени казак-кыргыз бир тууганбыз да. Норуста бул улуттук тамактар орун алыш керек дастаркондо. Бул аты сырне. Сырне деп аталат, бирок мен аны үстүндөгү кичинекей майда-майда розочкалар менен сырне с розочками деп коет, орусча айтканда. Кыргызчасы сырне роза гүлдөрү менен тамак. Абдан сонун экен. Bunday тамакты биз ушул проект болуп жаткан 3 жыл болду. Боло элек. Замир деле тастыктап берет. Мындай тамакты эч ким жасаган эмес. Менимче бардык айымдарга бул рецепт жагат. Ал үчүн бизге эмнелер керек айта кетсеңиз? Ал үчүн бизге эң эле алды бул койдун эти. Койдун эти менен билесиздер, даамдуу болот тамактар. Койдун, козунун жаш эти, куйрук май, картошка, пияз, савис, жашылча чөптөр, фантазияга жараша, Назирка. Биз аялдар фантазияны жакшы көрөбүз, ар кандай фантазия кылсак болот, бирок эң негизги ингредиенттер булар мына ушулар: чеснок, перец, анан эң эле жанагы розочкалары бул камыр. Камырын даярдайбыз, камырын жууруйбуз, камырдын ичинде начинка тоже фантазияга жараша болот. Балким картошка салып коет. Картошка, эт, савис, ашкабак, бирок эң негизгиси аны сары майга же сливочный майга кууруш керек. Ошол. Азыр розочкаларын өзүнө эле көрсөтөбүз анда. Жок, мен ичине начинка жасайм. Анда Назирка мен камыр жууруп алайын, ал тынык чакты. Sen kartoshka, piyaz, жашылчаларды туура арчып бересиң. Sen жакшы арчыйсың. Жакшы арчыйсың. Жакшы тазалайсың. Пияз боюнчачы мен биринчилик табам. Передачада арчып жүрөм. Жакшы чыкпаган. Мен сен айдайм. Айта кетсеңиз, алгач кайсыл жактын кызы болосуз? Ошодон баштайлы. Сымга деген. Мен Таластын кызы болом. Азырчы пакет алып келе калайын,
Сөйлей беріңіз. Таластың қызы болом. Камырды айтып коеюн айымдарга. Жумуртка көбүрөөк кошсок жакшы болот. 2 жумуртка, кичине сумай кошуп коебуз. Камырдын өзүнө. Анан мустак эле сууга кадимкидей эле туз кошуп жууруй бересиңер. Өтө катуу эмес, өтө дагы бал жаратпайбыз. Средний камыр жууруйбуз. Мен өзү Таластын кызы болом. Көлдүн келини болом. Кесмени саш керек эле. Бирок болбой эле Таластык жем кетти го дейм. Биз камырга жакынбыз го таластыктар. Бирок көлдө тайларымда чоңойгом. Балыкчы шаарында. Үйдө 5 тууганмын, кыздардын улусумун. Өзүм болсо билимим жогорку. Журналистиканы бүткөн, Кыргыз мамлекеттик улуттук университетин. Ошо кесиптешпиз. Ооба. Университетти бүткөндөн кийин эмне бир телевиденияга кирип иштөөнү ойлогон жоксузбу? Аябай каалагам. Учурунда мен иштегем телевиденияда. Биз окуп жүргөндө ошол кезде Мыктыбек Арстанбек, Мырза Добутов, Аслапасовалардын алдында практикада өткөнбүз. Анан кийин биз газетада иштедим. Мелис Эшимкановдун Асаба, ал кезекте Асаба болуп турган кези болчу. Ошол учурда Асабада 2 жыл иштедим. Мен негизи журналистикага аябай ушундай бир берилип келгем да бул кесиптечи. Ыр жазып, чыгармачыл адам болуп, мектепте окуп жүргөндө жакшы окуп, анан окудук, ийгиликти аяктадык, дипломду колго алдым. Анан кийин эле турмушка чыгып калдым ошол моментте. Анан турмуш жолу башталып, аялдар биздики ушуда төрөп балдарды. Уда төрөп калдым. Ошо менен үйдө отуруп калдым, карьераны алып кеткен жокмун. Жогоруда айтып калбадыңызбы? Мелис Эшимкановдун колун иштеп калдым депчи. Ал кандай киши эле? Мелис Эшимкановду Раматылык агайыбызды эстесек, аябагандай ушундай интеллектиси жогору, билимдүү, сөзмөр чечен, ораторлук чебери күчтүү, бирок өтө талапты катуу койгон адам болчу. Анткени биз биринчи мен барганда практикага баргам да. Анан практикадан алып калышты. Жылдыз Мусабекова эжекебиз. Мен ошо Жылдыз эже практикага алып, ошо эжекенин колунан үйрөнгөнмүн көп нерсени. Ошол убакта передача даярдап кел, сюжет даярда, же болбосо газета биз жума сайын чыкчу эмес беле 2 жолку да. Ошондо өтө талапты катуу койчу, мындайча айтканда строгий болчу да. Далай кагаздарды ыргытып, бул материал жарабайт деп ыргыт ийген күндөрү болгон. Ошол кезде мен жашмын, 21де ыйлаган күндөр болгон. Ушул кесипти мен ушул иштебей эле койсом болмок экен деп тиги. Бирок бул деген өтө бизге аябай чоң сабак болгон. Бул тартип. Мен азыр түшүнүп атам да анычы. Кайсы жерде требования күчтүү болсо, ошол тартип күчтүү болсо, ошол жерде жакшы болот болуш керек, өнүгүү, өсүү, изденүү болот. Анан ушпай эле, бизден талап кылбай эле отура берсек, биз изденбейбиз да. Жалкоолук башка минет, анан ошо менен калып кала беребиз. Демек, ал жакта дагы барып келген турбайсызбы, Ал жакта да көргөм. Далай телевиденияда Болот Макетаевда Тагдырда иштегем. Ал жакта дагы Тагдыр передачасын даярдап, практикадан өткөм. Негизи менин турмуш жолум ушундай болгон. Камырыбызды жууруп бүттүк. Назирка, эми этти дайындап алалы. Айдайым. Демек, өзүңүздүн жөндөмдүүлүгүңүздү журналистикадан таап алыпсыз да. Мындай ачык эле айтсаңыз, же үй бүлөнү таңдап койдуңузбу? Ачыгын айтканда, чынында ошол учурда, ошол менин аң сезимим менен, ошол убактагы түшүнүк менен мен үй бүлөнү тандадым окшойт. Баягы көртөрлүк деген бар го, кыздар турмушка чыгып, анан кайын жууртка мындай төрөп, балалуу болгондон эле баягы башкача болуп калат эмеспи? Анан ошол учурда мен ошондой болуп калдым. Анан баягы 11-классты бүтүп аткандагыны эстесем, акырда ал келбейт деңиз. Кесипти тандоо боюнча мени тайнем баккан, Назира. Ошо тайнем мени, сен журналист болосуң, сенден бирдеме чыгат
деп китептерди алып берип, менин сөз байлыгымды өстүрүп, ошол кишинин салымы чоң да абданчы. Ыр жазып, мен аябай кружокторго катышып эле ушинтип эле жүрчүмүн да, аябай эрке чоңойгом. Тамак жасамак тургай бычак кармачу эмесмин чынында. Анан окууну бүткөндө папамдар айтып калышты, сен повардын эле окуусун окуп албайсыңбы, тамакты жакшы жасайсың. Ошол учурда баягы кыз кезекте тамакты түрлөп жасап, үйдөчү тазалыкты кармап, мамам исте катуу кармаган да. Анан рецепт чогултуп эле, ал кезекте Инстаграм жок, мындай интернет жок, анан газеталардан рецепттер кесип алып эле, чаптап эле, ошону жасап эле, анан тетрадь, общий тетрадьты, мамам тетрадь ошондой болчу да. Ошолорду карап алып эле, анан өзүң бирдеме сочинять этип, ушинтип калчубуз да. Анан папам айтса, мен 3 күн жатып алып ыйладым да, Назира. Силер элдин баары университетке өтүп атса, мени повар бол деп айтасыңар депчи. Анан мен деген университетке окумакчымын, журналистикага, эмнеге мен деген повар болушум керек. Ал учурда замандын өзгөргөнүн кара, ал учурда повар деген бир мындай уят сыяктуубу, мындай актуальный эмес, профессия бир башкача болчу да. Азыр силерге зарбыз го? Азыр деген азыр бизге элдин баары зар дегенби. Азыр биз силерге эмес. Анан бирок азыр сиз коноктосуу мүмкүн эмес го. Азыркы заманда көрдүңбү актуальный повар. Поварлар азыр акча жакшы табат, азыр повар деген уже как бы престижный кесип болуп атат. Бир чет айтканда папам мынтип айтат да, поварлык кесип бул элге да жасап, акча да таап атканың аз келгенсе, еще өзүң курсагыңда ток депчи. Анан баягы күнү бир эже айткандай, поварлардын баары толук дегенде күлүп атпайсызбы, чын эле депчи. Ошо менен мен журналистиканы тандагам. Журналистиканы окудум, өкүнбөйм, бирок турмуш жолум кайра айланып келип, поварлыкка келип калдым да. Поварлыкка келип калыптырмын. Ошону качан сездиңиз, качан билдиңиз? Ким сизди ошого мындай түрттү? Айда сенин кандай десем, миссия. Ар бир адам өзүнүн миссиясын аткаруу үчүн бул жашоо келет экен да, айдайым. Мисалы үчүн менин миссиям элдерге жардам берүү, айымдарга жакшы маалымат таратуу дегендей. Сиз ошол миссияңызды качан билдиңиз, качан сездиңиз? Мен ал миссиямды анын ортосунда мен мектепке кирип, мугалим болуп иштедим 5 жыл. 5 жыл мектепте мугалим болуп, үйдүн жанында мектепке иштеп, класс менен иштеп, ал жактан кыргыз тил адабият сабагынан сабак берип, балдар менен иштешкен мага аябай жакчы. Мектепте коллективде иштедим, мага аябай жаккан ал кесип дагы. Бирок баягы декретный отпускага чыгып калып, кызымды төрөп, 4-кызымды кызымды. Анан кийин ошо менен ал кесип калып калды. Мугалимдик кесип калып калды. Анан кийин эле мугалим. Азыр дагы айтам. Анан ошо менен 5 жылдык декреттен кызымды 1-класска ташып жүрүп, мага эмнегедир ой келди повардын окуусун окуганга. Эми азыр курстар көп ачылбадыбы? Курстар биринин артынан бири ачылып атат. Анан ошо курсту окуп алайын деп мен кызымды мектепке киргизип коем дагы эле окууга чуркайм. Арун кулинардык курстан окугам. Мына ошол жактан окуп 2,5 ай окудум курсту. Подружкам экөөбүз окудук. Подружкам дагы национальныйды бүткөн журналистиканы. Экөөбүз чогуу барып, чогуу келип окуп жүрдүк. Негизи биз өзүбүзчү курс ачабыз деп окуганбыз да, негизи. Анан бирок ал учурда лицензия алыш кыйын болуп, бизди материалдык жактан колдоо болбой, анан кийин ал курс ачуу деген уже жокко чыгарылып кетти моментально. Негизи максаты биз элге үйрөтүп курс ачуу, биз дагы ошо элге үйрөтүп курс ачайын деген менин максатым бар болчу, бирок ал жокко чыгып кетти дагы. Мен отуруп ошондой повар на выезд иштесемби деген ой ошол учурда кайдан келди? Ушундай ой келди. Анан кийин ал убакта Суперинфого барып биз реклама кетирчүбүз да. Суперинфого редакцияга барып эле жума сайын кетире баштадым объявленияларды. Ошентип эле уже кардарлар чала башташты. Биринчи эле жолу ошо бир эженин жентек тоюн жасап бергем. Алгачкы ошол кардарга үйүнө барган бир эме сезимдериңиз менен сезимдеримди конок келатат. Ал айтпа Назирка, ала эже айтты телефондон, Аида чоң адамдар келет деди. Бирок мен артка чегинбей жатам.
мен мүмкүн ошол учурда жок эже мен бош эмесмин деп менде бир коркуу сезим болгондо качмакмын да. Бирок мен телефондон ооба эже эмне жасайбыз баягы уверенно эле мурда иштеп жүргөндөй эле. Мен сизди чакырбайт болчумун эгер. Анан ошентсем эле сиз алгачкы жолу чыгып билбейт. Жок, билбейт. Анан биз ушундай иштеп жүрөбүз деп эле мен ушинтип эле анан бардым. Смело бардым. Ал эже айтты, айда продукт ала албайм, сен алышасың деди. Анан Ош базарга бардык. Меню жазып атам. Баягы окуган билимимди мээде калды да, калькуляция, салаттар кандай. Бүт закуп жазып алып, эже менен күйөөсү менен продукт алдык дагы үйүнө кеттик. Азыр жок, аны бүтүн бойдон Анан ошентип үйүнө бардык. Барып эле анан кийин заготовкамды баштадым. Болбогон бир мурда иштеп көргөндөй эле тарсылдатып эле эже менен аралашып эле камыр жумур болуп эле кухняны өзүм тейлеп эле келини жаңы төрөптүр да. Казанды коюп келейин, айтыңыз. Жаңы төрөптүр келиничи. Ал келини баласы кичинекей, баласы менен үйдө эле отурат. Ошо менен эртеси күнү барып, саат 12ге дастаркон даярдап бер деген да. Ошо менен саат 12ге менин дастарконум тыпырайып даяр болду. 4 салат жасадым. Ошол учурда 4 салат жасаптырмын, самсы жасаптырмын, анан биринчи, экинчи ысык тамагын жасаптырмын. Анан ошо менен эже тиги аябай ыраазы болуп, ошол эмоция менин эсимен кетпейт да, мындай да адам айда могу салатка эмне коштуң, сонун болуптур, карачы айдамын дегенде менде уже уверенность пайда болду. Көрсө, мен ушинтип иштесем болот экен, демек мен дальше кеттим деп кайра баягы суперинфодо жүрөм. Ошентип эле анан Кочкор, Нарын, Көл тиги Таласка барган жокмун, конечно. Анан ушинтип эле заказдар чыгып эле анан иштеп кеттим. Гастроль болуп кеткен турбайбы? Гастроль болуп эле. Гастролдун башында күйөөм каршы болду. Уруш. Түнү менен ошакта калам да мен. Эртеси келбейм. Эртеси кечинде түндө келем кайрачы. Анан ошо менен баштады күйөөм, эмнеге антип барасың? Анан андайдын кереги жок, анан мындайдын кереги жок. Анан эмне жетпей атат, анан деп эле ошентти. Ошо менен баягы ага чейин машинаны, автошколаны окуп алган жаным машинам бар. Машинаны айдап алып эле анан баягы алыс жолго жөнөйм. Кеттим мен выездке деп эле. Биздин айткан сөз бар экен да. Сага эмне жетпейт депчи. Бардык эле барбы, үйдө эле олтура берчи дептир да. Эмнеден улам сиз ошол кадамга бардыңыз? Мындай да, Назира, бардыгы бар, бардык айымдарда бары бар. Негизи айтып коет го, аялдын эң эле башкы жумушу бул бала төрөп, үйдө отуруу, үйдөгү уют, тазалык, тамак, күйөөнү караш керек, күйөөнү тосуп алыш керек. Бирок эмнегедир мага баары эле жетиштүү болуп атат, күйөөм багып атат, иштеп атат. Бирок мен өзүм Кудай Алла Таала берген бир касиетпи, бир орунда отура албайм. Отура албайсың, тытынып эле өзүм башыма бир нерсени үйүп алып эле, бир нерседе үйбөйм, бир моментте төртөөнү үйүп алам да. Бир моментте жумуштарды айтып атам да. Тияка барам, анан бияка барам, анан комитет болуп иштеп алам, бияка келип атып 2 жумуш бүтүрөм. Мындай үйдө бала төрөп эле, мен төрөдүм деп эле отурган аялдардан эмес экенмин да. Азаматсыздар, мына бизди көрүп жаткан айымдарга сонун бир кеңеш болду айымдар. Төрөп жатпастан караңыздарчы, канча кесип алмаштырыптыр айдайым. Анан үстүндө эмеде кино, элге аралашуу, Назира, эл менен эл болуу, эл менен баарлашуу, өсөсүң, өнөсүң, материалдык жактан дагы өзүңө камсыз болосуң. Аялдар кечкеле күйөөдөн муга керек, тиге керек дебей, биз күйөөгө дагы, үй бүлөгө дагы салым кошуп, кошумча анан мындай өзүм да позитивный жүргөн жакшы көрөм да, мотивациямдай эл менен аралашып, ушинтип баягы мектепте да эл менен иштейсиң, журналистикада эле эл менен, тил менен бүт жер ушундай го. Выездке барганда тоже колу бутун гана кыймылдабастан тил менен да клиенттин ичине кирип, баары эле жөн эле бүттүмө дастарконуң ал кутулгуча шашайын дебей, ошо клиенттердин ичине кирип, ошолор менен баарлашып, сүйлөшүп, жакындашып, тим эле аябай берилип аласың да, анан кийин ошол клиент сени анан кайра чакырат. Мен ишенсең, Назира 5 жылдан бери иштесем, 5 жылда 5 жолу
менсиз коноктоспон клиенттерим бар. Дайыма? Дайыма эже шерне келип атат, жыл сайын шернени мен тосом. Жыл сайын шернесин мен тосом. Мына ушундай клиенттерим бар. Назира, бул тамактын өзгөчөлүгүн айтып өтөйүн эми. Казанга майысты ызытып алабыз. Андан кийин куйрук май, сөзсүз түрдө куйрук майды төшөйбүз түбүнө. Дымдаманы билесиңер да айымдар. Ошол дымдама сыяктуу эле бул баары тең салынып дымдалат. Мынакей майды төшөп атам. Бул тамакта өзгөчөлүк дагы эмнеде? Пияздын көп болуусу. Пиязды аябайбыз. Билесиңер, пияз да көп сочный болот, суусу көп чыгат. Анын артынан эле бул жашылчаларды кошобуз. Картошкабызды салып алалы. Бул канча убакыт демделип туруш керек айдай? 30-35 минутта демдеп, суу куйбайбыз. Өзүнүн соогуна өзү демделет да. Картошкабызды тузу кичине эмерээк кылабыз, туз картошка сиңбей калышы мүмкүн. Сарымсакты салабызбы? Аны бүтүн бойдон салабыз эң аянда. Кара мурчтан салып коебуз. Болду. Эми сарымсакты бүтүн бойдон ортосуна киргизип, чили перецибизден салып коебуз. Бүтүн бойдон муну да турабайбыз, анткени бул өтө ачуу. Могу тамакка туз көп салынат экен, ачуу көп салынат экен. Анан кийин даяр болгондо ошондо кандай ачуу тамак болуп калабы или кандай тамак болуп калат? Туздун салынышы, калампирдин салынышы азыр байымдар болжол менен, мен негизи кол өлчөм менен эле ченебей эле салып беребиз. Бирок бышкандан кийин сөзсүз түрдө бул ачуу дагы болбойт. Кичине туз ачуу болбойт, бирок калампир жагынан кичине ачуу болушу мүмкүн. Эми кимге кандай жагат, Назира? Эми табитине жараша. Мүмкүн бирөө ачуу жаман көрсө, таттуу калампирден салып коюла. Жакшы көрөм десеңер, ачуудан көбүрөөк салыңыздар. Мен паприка кошуп атам, паприка өң берет тамакка. Томатты эчтеке кошпойсуңар. Бул жетиштүү болду. Мынакей. Болду, эми замандаштар буну алып барып демдеп коелу. Замандаштар, көрсөтүүбүздү улантабыз. Азыр мынакей тамагыбыздагы демделип бышып атат. Эттер бышкыча, розочканы даярдайбыз деп, Айдайым экөөбүз даярданып турган кезибиз, келиңиз Айдайым. Биздин камырыбыз дагы тынып калды. Эми жайып. Кааласаңыз, мен таластыктарча жайып салайын десем, өзүңүз таластык экенсиз. Менче өзүңүз ардын бери жайып салсаңыз керек. Мында берейинби? Салгыч керек эмес сизге. Мен аябай кызыгып атам, азыр розочкалар кандай жасалат экен. Аларды дагы карсканга бышырып алабыз, Карсканга бышырып алабыз. Биринчи камырды жайып алалы. Айтсаңыз, мынакей, сиз айтып атпайсызбы? Ар региондорго кыдырдым депчи. Өзүнчө гастроль экен сиздикичи. Ашпозчу катары. Ар бир областтын өзүнүн бир эмеси барбы? Талабы. Айда бизге ушуну жасаңыз, бизге бул керек деп же бардыгын эле окшош беш бармакпы? Жок. Негизи тойлордо баягы эң негизгиси эле беш бармак. Бул бизде сыйлуу тамак калбайт го эч жерден. Бирок дастарконду даярдаганга келгенде биз ар бир клиенттин талабына баш ийгенге аракет кылабыз. Мисалы, түштүк жактарда көбүнчө нанга басым жасашат алар. Дастарконун үстүнө нандын түрүн коёт, каттама, борсоктун түрүн, пирамида нандардын түрүн коюшат. Анан кээ бир жерлерге барганда, мисалы үчүн, түшүнбөгөн салаттарды алар заказ кылышпайт. Мисалы үчүн, грибной салаттар, жанагындай оригинальный бир өзгөчөлөнүп турган салаттарды айылда жебейт дейт. Мисалы үчүн, чөпчар, жашылча мондай зелендерди кошкон. Кой аныңды, тиги уй жегенсип биз чөп жейбизби? Эттен жасанан көбүнчө мен байкайм, ат башылыктарга көп барам, нарындыктарга. Этке басым жасашат. Канча клиентке барып жасап берсең, мындай экен да, ат башылыктар чөпчөр жебейт. Мен өзүм подружкам деле ат башылыктар, көбүнчө алар этке басым жасап,
эттүү салаттарды, эттүү тамактарды басым кылат. Анан өткөндө күлүп калдык, таластык эже кызын узатам деп калды. Ана күлүп атпайбызбы? 80 камыр 8 эт деп таласта биз ушунча келе эже кандай кылабыз десек, мампар кыл депчи, көрдүңбү? Баары бир болбой эле мампар камырда. Ошого басым жасашат. Ушундай болот ар кандай. Ар кесиптин өзүнүн бир кызыктуу окуялары болот да, Айдайым. Сизде да ушул ашпозчулукка байланыштуу бир кызыктуу окуя болду беле? Болгон. Андайлар көп эле болот. Назира бизде тажрыйбада бир жолу Дордой жака баткендик эжелерге тоюна барып иштедим. Алар кызын кочкорго узатышты. Жалгыз кыз. Анан бул түштүк тараптагылар тамакка көп басым жасайт экен, 5 түр тамак жасайсың деди. 5 түр тамактын биринчиси эле суюк болду, калгандары кою тамак болду. Анан пловту деле өзүң бас эми Аида деп эже суранып калды. Пловту деле өзүң басып бер деп, анан мен плов басып аткам. Басып атсам эле бир байке ары өтүп бери өтүп эле күлүп аткан да. Эми адам мындай го, мындай шылдыңдагансып эле ары өтүп бери өтүп эле сен каяктыксың деп эле, анан мен таластыкмын деп эле. Ушул таластык кантип башты эмдейт деп таң калат. Таластыкмын десем эле, деп эле ары бери басып эле, анан баягы аш бышты. Ашты чыгардык. Ашты да жөнөкөй жөн эле минтип пловду алып туруп эле подноско салбай эле декор кылып, оформление, бизде чыгармачылык да бул. Чыгармачылык менен узатабыз конокторго. Анан бир кезде эле тарелкага күрүч салып алып эле келип эле, эме чоң кыз атың ким эле деп, анан Аида десем, кечирип койчу дейт. Мен түшүнгөн жокмун да. Эмнеге кечирим сурап атасыз десем, мен ушул кыз, ушу таластыктар пловду жыргатмак беле. Булар камырды эле, Кулчатайды камырды эле билет. Ушул азыр шауле жейм го деп аябай нааразы болуп отурдум эле деп калды. Анан деп түшүнбөй эле, анан жок, мен аш бастырсам сени чакырам. Ашың тим эле аябай маза болуптур, сонун болуптур, чачырайт экен деп көтөрүп келип алып, ушундай бир случай болгон да. Мындайлар көп болот. Көп болот. Кээде болот, мисалы үчүн мындай үлгүрбөй каласың, кээде бир нерсе алаксып кетесиң, анткени киши көп да, атмосфера дегенде тамак күйүп кетип же тузун салбай калыптыр, ушундай болду беле? Жок, тамак күйгөн учур болгон эмес, туз салбай калган деле учур болгон эмес. Мен эстесем андай деле болгон эмес, бирок мындайда биз 20 киши болобу, 45 киши болобу, 50 киши болобу, баарына жетишкенге аракет кылабыз. Бизде багы ориентир аласың да, конок канчада келет деп биз сурайбыз. Мынчада канча жолу түштөндүрөт, мынча жолу түштөндүрөт, канча тамак бүт, ошонун баарын ориентир алып туруп, анан кийин ошого жараша. Эми колдон келсе аракет кылабыз Назирка, жетишип, дасторкон киши келгенде, мындайда мен өзүм деле коноктоскондо үйдөн жаман көрөм да, киши келгенде бир нерселерин коюп аткан бир адамдар болуп калат го. Мага в идеале мындай дасторкон уже даяр болуп, чайга чейин даяр болуп туруш керек. Ошол нерсени чака деле кылабыз да. Жакшы. Мына камырыбызды жайып алдык, ушундай кылып, жукараак, өтө жука эмес, калың эмес кылып жайып алдык. Эми мына начинкасын даярдап алдык. Жана жогоруда айтып өткөндөй, фантазияга жараша ушул гана болсун деген шарт эмес. Мен азыр бул жерге сливочный майга сабиз менен пиязды кууруп алдым. Өтө куурубайбыз, бул өлтүрбөй кичине кууруп алабыз. Андан кийин эми камырыбыздан розочка жасайбыз. Азыр камырды тең экиге бөлүп, ушундай бөлүктөргө бөлүп алабыз. İçine начинканы салып орой турбайбыз. Мен муну мындай кылып бөлүп коем азыр. Кичине узунураак кылалы розочкабызды. Тегиз кылып эми буга начинкабызды салып, камыры өзүнчө бир даамы эме болот да, даамы сонун болот. Анткени сливочный майга куурулду да. Желательно эми сливочный майга кууруп алсаңар даамы жакшы чыгат. Мындай кылып эле розочка кылып кууруп алабыз. Мына розочка даяр. Ушундай розочкалардан болуп калат. Мантышын ичи майлап, суусу тасып койдук алдын ала.
мына ушинтип эле баардыгын орой беребиз. Эми көп салбайбыз начинкасын, анткени орогондо кичине жарылып кетиши мүмкүн камырыбызчы. Камыр жука да анткени. Калың жайсак розабыз калың чыгып калат. Ошон үчүн жукараак жайганга аракет кылабыз. Мына замандаштар камырыбызды, розочкаларыбызды даярдап алдык. Мына ушундай кылып начинкасын салып, розочка кылып ороп, касканыбызды майлап туруп тизебиз дагы. Кадимки эле манты бышыргандай эле буга 20 минуттага бышырабыз. Замандаштар, көрсөтүүбүздү улантабыз. Аты жөнүм Назира Бердиголова. Сиздер Дам программасын көрүп жатасыздар. Биздин программабыз бүгүн өзгөчө, анткени айдайым өтө дамдуу, сонун тамак жасап жатат. Чынында эле интернет булактарынан мен розочканын жасалышын көрөт элем, бирок кандай жасалат элем көрсө оңой элекин. Кадр сыртында бардык нерсе оңойдой көрүнөт, бирок бунун бардыгына ополтодой эмгек керек. Камер сыртында Замир турат, Чолпон деген айым турат, мынакей айдайым жана мен. Келиңиздер, эми баарыбыз биргеликте бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып салат жасайлы. Айдайым, айтсаңыз, эмне салат жасайсыз? Аябай дүүр-дүйүн бул жерде продуктылар турат да, мындайча азык-түлүктөрчү. Түшүнүксүз болуп атабы. Бүгүн мен жаз деген салатты жасайын деп атам. Весна салаты, мындайча айтканда, карасаңар, кызыл, жашыл, ар түрлүү өңдөрдөн куралган өтө даамдуу, мындай оригинальный салат да, өзгөчө соус менен. Негизи салаттар соустар менен оригиналдуу болот. Даамдуу болот. Даамдуу болот, соус. Ал үчүн бизге баклажан керек экен. Баклажан, бадыраң, помидор, декорго черри, болгарский перецтер, ачуу таттуу, уйдун эти алдын ала бышырып алганмын. Жумуртка, муну азыр баклажанды буга курuyбуз. Панировочный сухари, панко керек, жана декорго творожный сыр менен чагылган семечки. Жакшы, анда кетип баштадык. Эмне кылам? Менимче баарын даярдап койдум, жасаш керек болгону. Айдайым, бул ишке келгениңиз менимче бир оор эле болсо керек, Анткени өзүңүз төрөп, үйдө депрессияда, төрөт деген сөздөрдү айымдар депрессия калат эмеспи? Бир эле учурда үйгө жетишүү, 5 балаңыз бар экен, мындайча азыркы тил менен айтканда баатыр экенсиз. Баардыгына кантип жетишип жатасыз? Эми туура Назира, сен айтканың. Аял кишинин түмөн түшүк башыбызда да, мойнубузда да биздики. Аял киши көп нерсеге чыдайт экенбиз. Төрөш керек экен, жумушту да иштеш керек экен, кайын журтка барып да кызмат кылыш керек экен, өзүңдүкүн дагы деги эле койчу, тияка бияка чуркап эле ушу баарына жетишиш керек, бул айымдын иши. Эми буюрса, адамда каалоо болсо, баарына жетишсе болот. Жалкоолукту жеңиш керек. Колдон эмне келет? Менимче адамдын колунан баарысын эле кобустан келет. Көбүнчө эмнеге жөндөмдүү экенин алгач табыш керек, Эмнеге жөндөмдүүсүң? Сенде эмне бар? Жүрөгүң эмнени каалап турат? Ошону таап алыш керек дагы эле. Ошо менен эле андан ары кыймылдай бериш керек. Эми бала деген чынында бала колду кармайт. Кичинекей бала, мисалы мен деле 10 айлык кичинекей кызым бар. Бирок менин кыздарым чоңоюп калганына байланыштуу, азыр колго кол, бутко бут болуп калышты. Бирок ошол балдарымдын кичинекей чагына артка кайрылсам, биз ал кезекте магазин ачып, эшиктин алдына корого баня салып, баняны иштетип, ошол учурда мен уда төрөп, ана магазинге чыгыш керек, тиякты кылыш керек, биякты кылыш керек дегенде, мага деген ошол учурда сиңдилерим колума кол болгон, бутума бут, алар бошоп калганда, бирок ошондо деле мен ошол учурда мен ошол ситуациядан чыккам да. Тың болуп, үйдү да таза кармап, баланыга да жетишип, акча тапканга да жетишип, баарына жетишип, деги эле мен азыр кыздарымды да ошентип тарбиялайм. Ушунубуз менен биз мырзалардын түшүгүн, жумушун жеңилдетип коюп аткан жокпузбу? Айдайм. Туура айтасың. Баарын эле өзүм кылам, өзүм кылам деп баары мойнуңа ала берип, жолдошуң кандайдыр бир деңгээлде сага таянып калат экен. Айда бар, айда кылып коет деген сыяктуу жолдошуң сага таянып алат. Ал жагы деле таянып атканына мага ишенип таянып атат да. Демек аялым тең, аялым кыла алат, аялымдын колунан ошол нерсе келет деп мен ошентип эле айтам да. Анан
кичине баягы жолдошумдун жеңилдиктер болуп калат. Оанда машина айдайм деп машина айдаган айымдарды көрсөм суктанчумун, рулдагы айымдар. Ушунду кантип машина айдаса болот, мен да айдайм дегенде ага деле каршы болуп чыккан. Аял киши машина айдабаш керек, зачем, эмне кереги бар? Анан мен болбой эле, укпай эле, ойбойуна ойбой эле кетип калдым баягы жаным. Окуп, айдап, уже мен пайда алып келе баштадым. Тигин ташып келем, муну ташып келем. Айдадан көрөк пайда боло баштады. Баланы деле ташып коем, садиктен алып барам, алып келем, продукты ташымай, көмүр ташымай, мисалы да үйгө, чарбага, үй оокатына керектүү нерселердин баарын эле кылып кое бересиң да. Күтүп отура бересиң. Ошон үчүн менимче ошо жеңилдиктер жакшы эле болот мындай айымдарданчы. Мырзалар, айымдар колдош керекпи сиздин оюңузча? Мырзалар айымдарды сөзсүз түрдө колдош керек. Кээ бир учурда көрүп калабыз, колдоп, колуна салып берип, аялына баардык шартты түзүп берген учурда деле кыла албаган аялдар болуп калат. Алып кете албай калат. Кээ бир учурда бар аялдар кылайын эле деп турат, колдоо жок болуп калат. Бирок менимче мырзалар азыркы айымдар, азыркы учурда айымдардын баардыгы тең мындай ийгиликтүү, бизнесмен, бизнес кылып, өзүнө өзү так турган, аябай тең айымдар көп көбөйбөдүбү? Менимче бунун эмнеси жаман? Жакшы. Бул өтө жакшы нерсе. Менимче колдош керек мырзалар. Эме кайын-журтуңуздун эң эмеси, теги кандай десем, жакыны жана эң сүйгөн келини сиз болсоңуз керек кайын-журттун, анткени даамдуу таттуу тамакты жасаган айында болсо, Ооба. Эми келиндерден мен экинчи келинмин, улуу келин жеңебиз бар. Баягы биздин кайын-журтта бир эме жакшы жери баарына тең карайт. Тең карап, тең мамиле кылат. Азыр албетте мен салат менин колуман, тамактын баары менин колуман чыгып атса, анан ошондой эле болсун да. Айдачка жакшы дейсиң. Учурдан пайдаланып кайненеңизге салам дубай жолдоп коюңуз. Учурдан пайдаланып апама салам жолдойм. Апама, өзүмдүн ата-энеме, бир туугандарыма, баарыңыздар сак саламат болуңуздар. Мени колдоп, мени жакшы көрүп, мени сыйлаган адамдардын баарына тең мен ыраазымын. Мен бир гана ыраазычылык эле айта алам, башка эч нерсе айта албайм. Айтып атпайсызбы, башыңыздан көп нерсе өттү, Мончону да иштеттиңиз, мугалим да болуп иштеттиңиз, орто жолдо журналист дагы болдуңуз, акын да болдуңуз. Ишил бардык нерсени өтүп, анан азыркы учурда болот, бир учурларда чарчап кеткен учуруңуз, бардык нерсени кайра эле мындай өзүң кылчы деп мындай жолдошуңузга мен жөн эле аял болуп эле отурайынчы деп. Мындай, ушул нерсе кече күнү менде өтө чарчоо болду. Кече күнү мен ушунчалык чарчадым. Адам аял киши чарчаганда да нервничать кетет го, напряжение болупчу. Сен айткандай кээде ушунун баарын, бирок мен анта албайм. Мен кайра эле аял болуп эле, анан сен тапканың ап келип, жолдошум баардыгын таап келип жасайт, бирок мен үйдө отура албайм. Билбейм эмнегедир. Мен баягы мамам күлүп калат, сен раматылык чоң энең ошондой киши болчу депчи. Кошуна колоң баарын кыдырып кетчи да чоң энем. Ошонусу сыңарындай мен кыдырып эле кетем да. Кошунанын кына кирип кетем, тиги менен сүйлөшөм, муну менен сүйлөшөм, иштешим керек. Даже үйдө отурсаң деле мен жөн эле телевизор көрүп жаткан айымдарга кирбейт экенмин. Нормально сериалды көрө албайсызбы? Сериал мен вообще көрбөйм. Мен өткөндө бөлөм айтат, мен сериал жакшы көрөм, мен кино көрөм, мен киноманмын депчи. Мен кино вообще көрбөйм. Я салатаманка дедиңизби? Мен единственный мындай да Назира. Телефон чукуйт экенмин да, Инстаграмда, бирок ал мага пайда алып келип атат, кайсы бир максатта. Канчалык бир деңгээлде. Бирок мен атайлап жатып алып сериал көрүп, убактымды мындай эме кылбайт экенмин. Андай учурлар деле болуп калат эми. Бирок көпчүлүк учурда мен өзүм кыймылда болгону жакшы көрөм. Кыймылда. Ушул 4 кыз, бир уулуңуз бар экен. Кыздарыңыз арасында бар мындай апа, мен сизге окшош болуп, ашпозчу болгум келет дегендер? Же бул жумуш оор экенин түшүнүшөбү? Оор экенин түшүнүп калды чоңдору. Кичинекей болсо түшүнө элек, мен повар болом дейт. Я хочу вот ушу сендей болуп повар болом деп калат. Анда санда алды элечи.
анан бирок көп антип эме кыла беришпейт. Чын ашпозчу болуш үчүн өзүнүн бир фишкалары болуш керекпи айдайым? Да, бир даамды чыгарып, да, специялерди аралаштырып, эң негизги ашпозчу болуш үчүн эң негизгиси бул фантазия, чыгармачылык керек. Акындар биз чыгарманы акындар кандай ойлонуп, толгонуп ыр жазабыз го мисалы. Мында дагы ошо салат жасоодо дагы өзүнүн бир секреттери болот, өзүнүн бир чыгармачылык болот. Биз мисалы заказдарга, выездке барганда көп эжелер айтып коет, ушу шорпону мен деле кайнатам. Эмнеге меники сеникиндей болбойт депчи. Анысы кандай? Анын үстүндө айта кетсем, колдон да болот. Адамдын колунан кандай тамак жейт. Маанайынан дагы. Маанайдан болот. Анан жүрөктү бериш керек, берилиш керек. Анан эң негизгиси айтам, кухнянын иши өтө оор, Назира. Элестетип атам. Өтө оор. Жана кээ бир айымдар бар го, үйүндө толтура холодильнигинде азык түлүк турат, эмне жасайм деп отура беришет го тамагын. Бул үйдө күнүгө тамак жасоо бул өзүнчө бир проблема болгон айымдар бар да. Менин сиңдим айткандай, сенин колуңдун учу эле депчи. Эми колдун учу болгону менен ашканада именно повар на выездда тойлорго иштегенде бул өтө эле кыйын. Сен анын даамын чыгарышың керек. Сен айтканда канча киши жейт аны. Ооба да. Канча деген впечатление болуш керек да, тамак даамдап атканда эле келет да, даам келиш керек да. Ошондон даам болуш керек, ошондон деген көркү чыгыш керек. Көрүң, биз салганда да тарелканы ошого тууралап салышыбыз керек. Ооба, көрдүм, келерибиз менен тарелкаларын анча эмескен эле бирдиңиз. Бардыгын. Мен заказга барганда эле шак эле сурайм. Тарелкаларыңар кандай? Айда бизде мындай тарелканы. Андай жарабайт десем, каяктан табабыз тарелка деп калышат. Анысы кандай? Бардыгына көңүл буруп, аябай бир тонкость болгону менен ошол көп нерсе чечип коет. Дастаркондун көркү кооз идиштери, ошо кооз идиштердин ичине салынган тамак аштар, анан жөн эле аны кооздоп салып койбостон анын даамын чыгарып, демек фишкаңыз бар экен да? Эми бар. Айтпайм деп коесуз. Жакшы замандаштар, мынакей Кудай буйрса саналуу күндөрдөн кийин босогодо айлардын султаны болгон Рамазан айы дагы келе жатат. Кудай буйрса камынып, биз бир гана тосуп алышыбыз керек. Биз эшигибизди ачып дегендей дасторконубузду мол жайып, эгерде сиздер замандаштар ушул ооз ачканга үйгө выезд на дому болсо, сөзсүз түрдө айда айымга кайрылыңыздар. Караңыздар, абдан жакшы экен. Өзүнүн жанында жардамчы кыздар бар экен, идишиңиздерди деле жууп берет экен, столдорду жыйнайт экен, салаттын 5 түрүн жасайт экен. Мындан нары мен ойлоймун, биз айда айы менен бат-баттан кызматташып турабыз. Анткени кыргыздын улуттук тамактары кайсы бирилери унутулуп баратат. Байкайсызбы? Унутулуп баратат. Мына ошо мурдагы ата апаларыбыз жасаган тамактарды эске салып, Кудай буйрса биз бат-баттан кызматташып, айда айы менен иштешип турабыз. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Биз азыр салаттын жасалуу процессин сиздерге көрсөтөлү. Салатты жасоо үчүн атайын баклажан керек экен. Барыңыздар эле, менимче баклажанда кандай курулушун билсеңиздер керек. Биздин убактыбыз тар болгонуна байланыштуу алдын ала бат-баттан куруп алдык. Азыр эми эмне кылабыз? Азыр эми творожный сырды декорго колдонобуз. Аны бат-баттан эле мындай кылып макка ороп алабыз. Курттай кылып эле ороп алат экенбиз. Курттай кылып эле, мындай кылып туруп эле баягы. Эми айтып атпайбызбы, ар бир нерсеге сулуулук керек го, кооздукчу. Анан бул ошо салаттын жөн гана декору. Азыр мындай болуп калды да, айдайым бирөөнү таң калтырыш үчүн сөзсүз түрдө дайыма билим алып туруш керек. Сиздерде кандай болуп жатат? Сиз дагы бат-баттан барып, мастер-класстарды, билимдерди алып турасызбы? Ооба, буйрса. Мен мындан канча 6 жыл мурун кулинарный курсту бүткөнмүн. Бирок ошо менен эле токтоп калбастан бул өтө аздык кылат. Анткени күндөн күнгө өсүү болуп атат адамдарда, жашоодо. Азыркы учурда мен көптөгөн мастер-класстарды алам, онлайн курстарды окуйм, үйдө отуруп алып окуйм, ар бир салаттарды изучать этесиң. Көптү көргөн көптү билет дегендей, көп нерсени биз көрүп, аны өзүбүздүн практикабызда колдонуп, окуп, изденип турабыз. Изденүү сөзсүз керек. Анткени эскиче эле баягы мурдагы бойдон эле калып кала бербей, күндөн күнгө жаңы нерсеге багыт алабыз да. Байкайсызбы, карантинден кийин бардыгыбыз ошол ковид оорусунан кийин үйгө качып кирип калдык. Үйгө конок тоскубуз келет, баарыбыз үйгө камалып калдык. Мындай байкалып атат сиздерге дагы? Мурда 2 киши болсо деле кафеге чыгарышып, тамактандырат эле, азыр үйгө чакырып калышты.
ооба туура. Анткени бизди ошол учурда бизди адамдарды ошол нерсеге тарбиялап койду окшойт да. Ошол үйдөн тамактан көбүрөөк үйдөн тамак ичкиле, домашний тамактарды кол менен жасалган. Эми кафе деген бул кафе эми азыр мындайча айтканда баягы кээ бир адамдар бар, айла жоктон, үй тардыгына байланыштуу, үй жоктугуна байланыштуу, мүмкүн өтө колу бош эмес айымдарыбыз бар, кечке өкмөт жумушунда иштеп, анан үйдөгү кухняга кирбеген айымдарыбыз бар. Мына ошолорго кафе өтө ылайыктуу да. Бирок эми менимче азыр биз тойлорду көпчүлүк учурда мына выезддер көп, үйгө гана чакырышат. Үй тамдары үйлөрүн жаңы салгандар, үйлөрүн көргөзүп, тууган тушкандарын үйдөн бата алалы деп. Негизгиси эми бул туура да. Үйдөн бата алганда бул бата тиет. Үйдөгү бата үйдө калат, кафедеги бата кафеде калат. Жакшы, рахмат. Ошо мына декорубузду даярдап алдык. Эми салатыбыздын соусун, заправкасын жасайбыз. Баштайлы. Мына замандаштар конок демекчи, кыргыз деген конокту жакшы көрөт эмеспи Назира? Конок чакырганды жакшы көрөбүз, конокко барганды жакшы көрөбүз. Кыргыздын сыйы деген бул конокто экен. Анан баягы конокту мен өзүмдүн жеке оюм боюнча үйгө эле тоскон жакшы. Жайыл дастаркон, үйдө кенен, кесир, конокторубуз да шашпайт дегендей. Өзүңүздөр жетишпей баратсаңыздар, азыр биздикиндей мына ушундай биздин кызматтарыбызды пайдалансаңыздар болот, чакырсаңыздар болот. Бардыгы тең ушу даамдуу, бардыгы коос, аябагындай жакшынакай кылып. Коногуңуздар эң негизгиси жакшы ойдо кетет деңиз. Жакшы ойдо кетет, ток да кетет, салт да кетет. Үйдө кененчилик да бар жүрчү. Салатыбыз даяр болуп калды. Азыр мынакей соусу менен заправлять этебиз. Тамагыбыз да бышып калды. Кудай буйрса даамдайбыз. Ооба, айымдар мына салатыбызды чогултуп алганбыз, ушундай табакка соустан куюп, салатыбызды заправлять этебиз. Көбүнчө ашпоз үчүн үйүндө кандай тамактар жасалат деген суроо пайда болду мендечи. Көпчүлүк айтышат деге баягы, ой, силер эми түрлөп күнүгө жейсиңер да депчи. Туура, бизде деген ашпозчунун үйү болгондугуна байланыштуу. Бизде балдарыбыз да ошого көнгөн, жолдошум да көнгөн. Бизде үйдө тамакты түрлөп, окшоштурбаганга аракет кылып жасайбыз. Эми албетте баягы кыргыздын беш бармагын сагынып калат жолдошум. Беш бармаксыз болбойт бизде. Беш бармакты да жейбиз, башкасын да жейбиз дегендей. Бирок эми Кудайга шүгүр түрлөп жасаганга аракет кылабыз. Анан биз дагы мындай тамактан тышкары да таттууларды көп жасайбыз үйдөн. Пирогдордун түрлөрүн, булочки, таттуулардын түрүн жасап, чай менен жасап коебуз ушундай. Жакшы. Ар бир нерсе кооздукту талап кылат деп атпайбызбы? Мунун баарын деле аралаштырып деле салсам не болот эле деген, Ооба. Мен ой пайда болуп кетет да, эми эмне тизип, баягы өзүнчө бир машакаттанып деп. Бирок бул нерсе дагы биздин иште өтө талап кылат. Бул нерсени биздин ишчи. Дасторкондун көркү тамак да туурабы? Дасторкон көркү тамак. Эми азыр көбүнесе азыр акыркы учур дейинчи аябай дасторкон укмуш даярдалып атат тойлордо. Каада көп бизде. Азыр бул биз тоголуктогон сырный тоголукчулорду тегерекчелерди дагы мындай кылып аргай жерине мындай кылып коюп коебуз. Мындай кооздукту бузгуң дагы келбейт го. Бир клиент эжебиз айткандай, муну карап эле турсак болчудай болду. Кантип бузабыз? Ошо, мен да ошону ойлоп кеттим. Бул дагы чармачылыкты талап кылат. Анан үстүнөн баягы көк сагыбызды коюп койсок, салатты негизи салганда үйүп ушундай бир кооздук менен салышыбыз керек да. Укмуш айдайм, укмуш. Асмасы эле. Колуңуз тарт көрбөсүн. Рахмат. Сол, өзгөчө. Бальзамический крем соустан дагы өзүңөрдүн фантазияңарга жараша мына бунусту дагы мындай кылып туруп кооздоп коебуз. Укмуш. Ар бир соусту эмнеге куябыз, анысы жок деле болобу деген суроолор деле болот да. Бирок ар бир соус өзүнчө бир даам, бир касиеттүү да. Канайым. Даам жаранат. Биздин катталуучулардын сынына коюп көрөлү.
абдан сонун, Салатыбыз даяр болду. дамдуу, салатыбыз даяр болду. Тамак дагы бышып калды. Азыр барып чогуу салып келели. Замандаштар, мынакей Аида Бабиршаева жасаган тамактар дагы даяр болду. Келиңиздер чогуу дамдап көрөлү. Мына караңыздарчы. Этибиз дагы сонун бышыптыр. Бул жакта розочкаларыбыз дагы даяр болду. Азыр эң сонун процесс бул кооздоо процесси. Мынакей көрөрмандар, айымдар, көптөн күткөн жантадан бери даярдап аткан сырне тамагыбыз даяр болду. Бул казак улутунун тамагы экен. Эң акыркы штрихтер кетип атат. Баягы эле бизде кооздоо, Ооба. Тамак бат эле жасалат экен. Ошол нерсени түшүндүм. Эң биринчи эле алгач ушул камырды жууруп, жайып, розочкалар салып коюп, этти дал ушул дымдамадай гана демдеп коет экенбиз. Көп деле убакытыбызды талап кылбайт экен, ооба, казанга асып койсоңор эле өзү эле баягы отту туура регулировка кылыш керек. Тоже күйүп кетпеш керек, тартып, же болбосо бышпай туруп калбаш керек. Ошо оттун эле регулировка кылып туруп калганын. Андай деле кыйынчылык деле жок бул жерде. Конок келсе, основной тамак катары конокторго мага жактай жасаса абдан жакшы жасалат. Эгер сиздер Аида айымдын рецепти менен тамак жасаган болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн Instagram баракчаңыздарга мени жана Аида айымды белгилей кетиңиздер. Белгилөө баракчаларын мен өзүмдүн стористериме белгилеп койдум. Катталыңыздар. Эгерде сиздерде бир кандай той, аштар болобу, жакшылыктар болот, сөзсүз түрдө Аида айымдын кызматын пайдалансаңыздар болчудай. Азыр эми мынакей бул жерге тизилип турган жашылчаларды коебуз, Баягы түбүндө согу чыгат да бунунчу. Су кошпойбуз деп айткам, Анан түбүндөгү согун ушинтип үстүнө куюп коебуз дагы. Чекелерине өзүнүн розочкаларын тизип, укмуш. ушундай кылып кооздоп, конокторуңуздарга тартып алсаңыздар абдан таң калып жеп кетишет. Өтө тоюмдуу тамак, абдан күчтүү тамак. Биякта куйрук май, койдун эти, камырыбыз деле. Замандаштар, келиңиздер, эң сонун жакшы көргөн моменттердин бири бул дегустацияда. Чогуу тамактаналы, кандай дейсиз, келиңиз. Биз мыла, мен ушул салатты көрөйүн дедим эле, кандай экен деп. Суал тукмуш болупту. Тамактануу азыр. Жок, мен алар менен эле сразу эле ушул розочканы алып коем. Укмуш, укмуш. Айдайм укмуш. Рахмат. Өзүңүз жасаганыңыз жактуу болгон эле болуптур. 5+ менен коебуз. Көңүлүмө толду. Сонун баардык сонун. Тамак дагы дамдуу болду. Негизи мындай пээрге жараша экен да, кыргызда чын эле ошол сөзгө кошулам. Мына берекелүү тамак. Сөз менен айтып бере албайм. Дамы бир укмуш, достор. Сиздер дагы жасап даамдап көрсөңүздөр болот. Айдайым, менски учурдан пайдаланып рахматымды айтам. Келе жаткан Нооруз майрамы менен жалпы замандаштарды, жалпы биздин көрүүчүлөрдү куттуктап кетсеңиз. Урматтуу көрөрмандар, замандаштар, айымдар, учурдан пайдаланып, ар кандай жакшы учур болуп атат. Баардык кыргыз элиме, калкыма, туугандарыма, деги эле мени таныган, тааныбаган элиме ысык салам менден. Келе жаткан Нооруз майрамыңыздар менен куттуктайм. Нооруз майрамыңыздар кут болсун, дастаркондо ушундай берекелүү болсун, жашообуз жакшы болсун, аманчылык болсун, токчулук болсун, барчылык болсун. Деги эле ырыскы кешик бизге келе берсин. Жаз келди,
баарыбыз тыпырап эле ушинтип эле эмгектенип колубуздан эмне келет ошол нерсени кылып баарыбыз тең ак эмгек менен элдин батасын алып биз көп элдин батасын алып жүрөбүз да тойлордо бата менен эл көгөрөт дейт жамгыр менен жер көгөрөт дейт мына ушундай бир бата менен биз өсүп атабыз сиздер бар биз барбыз Назирка сага чоң рахмат өзүң мына жаркылдаган ушундай сен айткандай пейилге жараша бүгүн абдан сонун эфир болду баардык тамактар дагы бир дамдуу сонун болду берекелүү куда тосчудай эле болдук го биз мен көнүп калгам өзүмдүн берекем баягы эмем да ушундай да кенен сага чоң рахмат ишиңе ийгилик ушундай даамдуу передачаларды тартып эле ушундай жакшы адамдар менен эле аман эсен баарлашып элдин алдына чыгарып биздей таланттуу адамдар дейличи таланттуу адамдар көп таланттар өчпөсүн айымдарыбыз болсо өсөлү өнүгөлү алдыга жылалы бактылуу бололу эң негизгиси бактылуу бололу чоң рахмат сизге айдайым мынакей замандаштар сөзсүз түрдө айдайымдын рецепти менен тамак жасасаңар баракчаңарга сөзсүз түрдө бизди белгилеп коюңуздар кирип келе жаткан орус майрамыңыздар менен султандардын айы болгон Рамазан айы дагы турат барыңыздарды ушул эфир аркылуу офлайн болсо да офлайн эмес болсо да онлайн көрүп жатканыма абдан кубанычтамын катталуучуларыбыз көбөйө берсин катталуучуларга айтат элем бизге катталууну унутпаңыздар катталып комментарий бөлүмүнө сиздер биздин эфирибизден кимди көргүңүздөр келет сөзсүз түрдө жаза кетиңиздер кудай буйрса сиз күткөн каарман балким эмки эфирибизде чыгып калат аты жөнүм Назира Бердигулова кудай буйрса эфирден амандашканга чейин аман эсен болуңуздар көрүшөбүз